Assalamu alaikum. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Видео тартууну улантуудабыз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан 20 март 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Навесасындагы унааларды, жаңы модельдеги, жылы жаңы, абалы жакшы унааларды дал ушул видеодон көрөсүздөр. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтардан дайыма кабардар болосуздар. Volkswagen Polo, фар омывательдер, туманник, LED текен, партрониктер, дөңгөлөктөр төртөө тең жайкы, ушунда өзүнүн оригинал коюлган иштеринде, үзгүлөрүндө повторитель поворота, партрониктер, камера жок окшойт, камера көрүнбөйт. Так, салонда көрсөтүп койлу. Отургучтары кездемеде, подлокотник бар, коробка автомат, штатный өзүнүн монитору, так, кондиционер, печка, коробка робот экен да? Робот экен, автофарлар, партрониктерди өчүрүп жандыруу, отургучтардын жылытуу системалары, мультироль, круиз контролю менен, ролу дагы кожа, приборный панели, пробеги 75.846 километр, электро күзгүлдөр, жакшы, дизель, мындай чип ключ экен, жакшы, расходу айтмакчы, буларкы дизель болгон үчүн өтө эле аз, бир 5-6 эле да жүзүнө, жакшы, Эва поликтерде экен. Мына эми жакшылап көрсөтүп койдум. Көрүңүздөр, $10,500, $10,500 деп аткан эле. Машина кейч каналы. Чыгабыз. Охо, бул жакта дагы бир жаңылык окшойт. Lexus ES 300 гибрид. Жаңы дизайнда экен, караңыздар. Аябай кооз. По-моему, дистроник да бар, ушунун аралыгын аркасында жайгашкан болсо керек, партрониктер. Красавчик машина. Фар омывательдер. Жаңы келип тур, бул өткөн аптада көрбөдүм эле. Анда хром дисктерде. ES камера. Бул жакта да партроник, LED арканкы фонарлары, люк, контроль слепых зон. Эми салон көрсөтөйүн. Музыкасы кайсы фирмасынан экен азыр көрөбүз, анда билип беребиз. Бул жагы обшивкалар кожа, бул жагы жумшак пластика. Пробеги 40.205 километр. Ушул монитор, классикалык түрдө саат, старт-стоп, бул жакта сенсорный башкаруу мультимедиаларын, электро режимдерге которуу баскычтары, отургучтардын вентиляция, перфорация бар экен, муздак жел да жүрүп турат, жылуутуудан сырткары, анан отургучтарында аябай жакшы, катуу. Мынандай боковой поддержкалары выраженный чыккан. Эми удобный болот да, айдоочуга, негизи эле жүргүнчүгө дагы. Сонун Левинсон, Марк Левинсон дегенден окшойт музыкасы. Так, аркаңкысы жабык экен мына. Көрсөттүк, эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2019 2.5 гибрид. Растаможка болгон, оформление болгон эмески. $48,000. Жакшы. ES-тин жаңы кузовтарынан экен. Дагы бир Lexus, ошол эле ES, бирок бул алдыңкы модельдеринен чыккан. Бул да гибрид. Бул деле эми коз жагынан деле жакшынакай. Дизайнда чыгарылган 2017 коробка автомат. Камера, партрониктер. Так, салон бир
көрсөтүп болду кыскача. Канча сурап атасың? 30 сурап атасың. Пробеги 53.300 километр. Жакшы. $30.000 айтылыш баасы. Бунда дагы жок, контроль слепых зон жок экен. Toyota Camry 55 кузов, американец. 2017 2.5. Так, ошондо 97.000 километр же милдеби? Милде болуп калат. Пробег ошондо $17.500. Канча болду алып келгендерге? 1 жылдай болуп калдыбы? Ага. Салону. Свежий? Свежий деп атат. Бул жакта жаш жигит экен, ошого так айта албай атыптыр эле. Азыр чоң акеси келип, свежий деп айтып атат. Жакшы. Нонубу? Болду. Дагы ушул адамдарга караштуу. Mercedes-Benz E-класс 211 кузовта, фар омыватель, парктрониктер, Авангард 2006 Кореядан алып келинген, газ бензин $9.800. 2 зоналуу люк. Пробеги 144.457 километр. Арканкы орундуктарда дагы жылытуу системасы бар дейт. Мына көрсөтүп коюп атам. Айтмакчы, заводской мындай пардалар. Андан кийин дагы бир уна ушул адамдарга караштуу Mercedes-Benz C-класс 203 кузовта. $2.6 коробка автомат $6.500. Жабууга окшойт, а? Да. Болду. Көрсөтүп болду. Пробег канчаны көрсөтүп аткан? 150.000 километр. Болду. Ушуларбы силерге ошондо? 212. Болду, азыр тартабыз. Бул 212 дагы ушул адамдарга караштуу. E-класс 2.9 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Бензин, а? Пробег 220.500 километр. Монитор бар, антизанос, өчүрүп жандыруу, парктрониктерди, отуруштары кара кожа, перфорация жок, бирок жылытуу системалары бар экен. Бунун баасы канча болду? $13.800. Так, кайсыл BMW? Мына BMW. Так, бул 5-чи серия. Парктроник, фар омывательдер, туманник. Мындай ксенон болсо керек, фарлар ксенон. Мындай көрсөтүп коер эле. Сиздер комментарийде айтмакчы, BMW-ны тартыңыз сөзсүз түрдө деп сурангандар бар эле. Алдыбыздан чыкса сөзсүз түрдө тартабыз. Старт-стоп, монитор, автохолд, авторучник деген мультимедиасын башкаруу джойстиктери, климаты 2 зоналуу, автофункциясы менен. Жакшы кожаный руль. Так, бул жакта карта платный. Европаларда ошол Америкада, чет өлкөдө жүргөн жакта баягы платный жолдордо колдонуп аткан ушундай нерсе бар экен. Люк. Бунун баасы канча болду? $15.500.
2012 2 бензин. Так, Өзбекстандан келіп алып кеткендер болды же болбой атабы? Болуп атабы? Ошол не кылыш керек алар? 3 айга алып кетсе болот. 3 айга доверенность алып туруп, ошондо бул жакта Кыргызстандын баягы гражданин оформление болот дагы, анан кийин ал гражданин немеге доверенность жазып берет, жазып берет, 3 ай айдап жүрө берет. Кыргызстан гражданин алып кирип берет. Достуктан алып кирип берет. Анан кийин ал жактан баягы Өзбекстан сатып алган жараны айдап жүрө берет да 3 ай. Айдап жүрө берет. Андан кийин ал 3 ай бүткөндөн кийин кайтара келиш керек. Келип кандай доверенность жаңылайбы же эмне кылат? Жок. Машинаны сатып башка алыш керек. Машинаны сатып башка алыш керек. Бирок Же болбосо мындай да кылса болобу? Жаңы техпаспорт алып, номерин өзгөртүп, өзү вин-кодду жазып турган болуп калыптыр да. Өзбекстанда вин-код жаза турам. Түшүнүктүү. Бирок Өзбекстанда машина айдап жүргөндөр айтып атат. Айдап жүрсө болот, бирокундай 3 айдан да көбүрөөк айдап жүрсө болот. 1 жылдан бери айдап жүргөндөр бар да. 1 жылдан бери айдап жүргөндөр. Жүрсө болот да айтышты. Мынандай жолдору бар экен да. Жолдор бар. Болду, түшүнүктүү. Рахмат маалымат бергениңер үчүн. Ушу көпчүлүк үчүн суранып калышат, комментарийде эртең мен да окуп атсам, ушул жолго чыгардан алдын Ташкенттик биздин көрүүчүлөрүбүз аябай суранып жазган келе, ушундай билип бериңизчи маалыматты деп. Мына көрдүңүздөр, жолдору бар экен. Эгер түшүнбөсөңүздөр дагы азыр көрсөтүлгөн номердеги сатарманга чалып, дагы толук маалымат сурап билип алсаңыздар болот. Кыргызстандын кодун айтып коеюн, ошо чет өлкөлүк көрүүчүлөрүбүздүн. Плюс 996. Анан кийин номер териле берет. 0ду тербейсиздер. Hyundai Avante алтыны көрсөтөйүн. 2016 1.6 $12.500. Коробка автомат. Samsung QM6. Ушундай жол тандабыз. Кроссоверы, туманниктер, парктроник датчиктери, хром дискаларда. Intel Париж деп коюп турган. Бул эмне деп жазуусу билбедим. 2017 кыймылдаткычын көрөмбө 2 куб 4 ВД. $16.800. Буну ачык бекен? Ачык. Жакшы. Салонун көрсөтөйлү. Кожа, планшет түрүндөгүдөй монитор, перфорация бар, круиз-контроль, авторучник, антизанос, раздаткалар кошуп бөлүү, камера. Айтмакчы 360 градуста экен камера. Жакшы. Аябай жакшы. Контроль слиповых зон бар. Мынакей камерасы. 4 тарабынан тең көрүнөт. Парковка кылып атканда дагы аябай мындай ыңгайлуу да. Ошондой камералар аркылуу тартып көрсөткөнгө. Анан дагы бир козуна Honda Accord. Караңыздар. Мындай коз дизайнда. $2018 1.5 свежий перегон $25.500. Азыр доллар мен ойлоп аттым беле ушундай көтөрүлүү, кичине экономикалык кризис болгонго байланыштуу мундайлар канчалык келбей калышы мүмкүн десем, жок, келип эле атат. Жакшы. Бирок эми кымбатыраак. Ал салонун көрсөтөйлү. Круиз контроль экен, монитор, 2 зоналуу климатта, авторучник, спорт жана эко режимдерге которуу, перфорация бар.
Жакшы, бул жагы мына имитация эмес, чындап эле жыгач окшойт. Бул жагы жумшак пластика. Hyundai Elantra. Баягы Hyundai Avante 5 келе окшоп кетет өз дизайны. Кичи, бираз айырма. 1.8 2005 кыймылдаткычын көлөмү 1.8. Коробка автомат. Типтроник. Механикадагы болот. Типтроник экен коробка. Антизанос, жылытуу системалары ролёнун мультибаскычтары менен кошо монитор бар. 2 зоналуу климат, USB AUX, iPod разъемдору. Пробеги канча болуп калган? Жаңы мотору 120 миңден өткөн экен. 10,5 миң доллар, баасы. Болду. 10,5 миң доллар. Мына ушуну менен бул да видеобузду жыйынтыктайбыз. Ушу башынан аягына чейин көргөн биздин көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ошол сурамжыларыбызга дагы деле активдүү катышып тура бериңиздер. Видеобузга лайк басып атканда канчанчы лайкты бастым, мисалы үчүн 450 лайкты мен бастым деп туруп, ушул шаардан көрүп атам деп жазып койсоңуздар болот. Ушинтип каналыбызды колдоп кубаттап туруңуздар.